Бул эмненин белгиси болушу мүмкүн? Ай tutуп атат. Айдын жарымы жок болуп кетет. Таңкы 5-те Чортекова магистралда жол танабас күйүп кетти. Бишкектин Чортеков жана Жайыл Баатыр көчөлөрүнүн кесилишинде жол танабас күйүп кетти. Кырсык болгон жердеги видеолор социалдык тармактарга тарады. ОКМдин маалыматы боюнча окуя бүгүн 7-сентябрда саат 4:20 катталган. Өрт өчүрүүгө саат 4:20 Ленин райондук номер 28 УКБдан бир бөлүм тартылган, ал саат 4:44 толук өчүрүлгөн. Бишкекте автобус жана 2 жеңил унаа катышкан жол кырсыгы болду. 7-сентябрдын таңында Бишкек шаарында 2 жеңил унаа менен жүргүнчү ташыган автобустун катышуусунда жол кырсыгы катталды. Окуя Чүй проспектиси менен Сүйүнбаев көчөсүнүн кесилишинде болгон. Окуя болгон жердеги кадрларга караганда электро кардын айдоочусу кош сызыкчаны кесип өткөнү кырсыктын себеби болгон. Натыйжада коомдук унаа зыянга учурады. Жабыркагандар боюнча маалымат такталууда. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Аялын жана балдарын оозго алгыс сөздөр менен сөккөн киши кармалды. Социалдык тармактарда эркек киши өзүнүн аялын жана балдарына карата сөгүнүү сөздөрүн колдогон видео тараган. Бул окуя боюнча милиция бөлүмүнө 1984 жана 1990 жылы туулган жарандар жеткирилген. Алар менен мындай көрүнүштөрдү кайталоого жол бербөө боюнча профилактикалык сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Ошондой эле жаранга карата Кыргыз Республикасынын Жороктуулар кодексинин үй бүлөлүк зомбулук боюнча протокол түзүлүп, материалдар сотко жөнөтүлдү. Соттук жараян 10-сентябрда Бишкектин Ленин райондук сотунда өтмөкчү. Бишкекте 17 жаштагы Айдана Рустамова дайынсыз болууда. Бишкектин Ленин Рип кабарлагандай, борбордо 17 жаштагы Айдана Рустамова дайынсыз болуп изделип жатат. Ал 3-сентябрда саат 8:00 Ормонхан көчөсүнө жайгашкан үйүнөн чыгып кеткен боюнча кайтып барган эмес. Белгилери бою 155 см, чачы сары. Кийген кийимдери кара футболка, ачык түстөгү жынсы, ак кроссовка. Өспүрүмдү көргөн билгендер болсо төмөнкү номерге байланышса болот. 0312 35 29 47 35 12 70. Бишкекте 14 жаштагы бала айдаган Toyota өрттөнүп кетти. ЖККБ 7-сентябрда эртең менен Бишкек шаарындагы түштүк магистралда болгон жол кырсыктын чоо жайы тууралуу маалымат берди. 7-сентябрда
Саат 4:20 14 жаштагы өспүрүм Toyota унаасын Масалиев көчөсү менен батышты көздөй башкарып баратып, Чуртеков көчөсү менен кесилишинде рулду башкара албай калган. Унаа оодарылып өрттөнүп кеткен. Окуя болгон жерге өрт өчүргүчтөр келген. Жабыркагандар жок. ЖККБ бардык ата-энелерди балдарын көзөмөлдөөгө чакырат. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Менин атым Чынара. Кызым Фатима 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет. Костная дисплазия деп колдорунда, буттарында жаралары бар. Сиздерге кайрылып аткандын себеби жардам сурап кайрылып атам. Фатиманы лечение кылганга каражатыбыз жетишпегендиктен 5-10 сом болсо да сиздерден жардам сурайм. Кайдыгер карабай жардам берип коюңуздар. Фатимамдын айыгып кетишине салымыңыздарды кошуп, жардамыңыздарды берип койгула. Ар бир түнү ооруган сайын жүрөгүм ооруйт. Жардам бериңиздер. Жараткан Аллахым бизге берген жардамыңыздарды миңертелеп, көп эселеп кайтарсын. Ушул кызымдын ооруганына салымыңыздарды кошуп коюңуздар, суранам кыргыз элим. Биздин реквизит номерлерибиз М-банк Шарипа М деп чыгат, 0401 апамдыкы. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанкыбыз бар, Асылбек деп чыгат, 7240. Ушул номерге которо бересиздер. Өзүм менен азыркы учурда такси болуп иштейт. Кыргыз элим, Фатимага салымыңыздарды кошуп, жардам берип коюшуңуздарды суранам.